Баарынан киши күчтүү. Кыштын күнү кызыл кыргол жээктеги бадалдан кой коюп чыгып, чаңкагын жазыш үчүн астындагы чоң сууга кирди. Каптаган көк музду кыдырып жүрүп, күбүрдү араңтаап, муздак суудан иче баштады. Ошондо булайган куйругу музга чып жабышып чыкпай калган экен. Ой-о, көк муз. Дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жок окшойт. Заматтын ортосунда куйругуңду көп кармайсың, деп кыргол айтат экен. Жок, кыргол. Менден жамгыр күчтүү. Ал жааганда тымтыракайым чыгып бат эле эрип кетем, деди көк муз. Кийин жамгыр айтат: мен кайдан күчтүү болоюн? Менден жер күчтүү. Канчалык шатырата жасам да бүт бойдон соруп алат. Анда жер күңгүрөнүп айтат экен: менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары туш-тушка жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет. Жок, менде да күч жок, деди токой. Баарынан өрт күчтүү. Ал каптаса соройгон гана сөңгүм калат. Муну угуп турган өрт күн кетет экен. Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо чаңым асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам де. Ырас эле, менде күч көп, деди шамал. Жыгачты түү менен жулам, үйдү кулатам, отту чачам. Бирок ошондой болсо да, жерге жаңы чыккан көк чөпкө эч алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да, ал былк этип койбойт. Ошондуктан көк чөп күчтүү го. Анда көк чөп сөзгө келген экен. Менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап мүлжүп жеп, туягы менен тепсеп, таза айламды кетирет. Жок, баарынан да кой күчтүү. Анда кой байкуш минтип маараган экен. Менде баленин күчү. Көк карышкыр жолукса, куйругумду бир апчып сугунуп, кекиртегимди жарт жулуп, анан баса калып жей баштабайбы? Дүйнөдө карышкырдан өтөр эч балбан жок. Силер эч нерсени билбейт турбайсыңарбы, деп карышкыр улуду. Баарынан киши күчтүү. Ал кыргоолду кылтактайт, музду бузат. Жанды болсо эч тоотпойт. Жерди тыткылап айдайт. Токойду тыптыйпыл кыркат. Өрттү, шамалды өз пайдасына жумшайт. Чөптү чап алат, койду союп жейт. Мендей карышкыр эмес Илбирс жолборстун жанын чыгарып жок кылат. Мына ошондуктан дүйнөдө баарынан киши күчтүү, деп айтыптыр.